Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Метрого кирүү ход, ал эми бул жак чыгуу ход. Алла таала ушунчалык кадырзат да. Мен азыр бул жерден кирип келатсам, ол метронун астынан кирип келатканда чыгып аткан бир тууганыбызды жолуктуруп калдык. Бул бир тууганыбыз ким десеңиздер. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Өзүң жакшысың? Жакшы, рахмат. Жакшы. Иштериңерди жакшы бүтүрүп алдыңарбы? Шүгүр. Кудайдын жолуктурган аябай сонун жери мына Москванын канча булут аралап, канча мазар басып келген Москва шаарында недер балам менен учурашып калдым азыр Пакистан. Туугандар, мен тагыраак айтайын, бул эжебизди балким тааныбай атсаңыздар керек. Мен мындайраак калайынчы. Ким ушундай жакшы көрүнөт экен. Бул эжебиз ким десеңиздер, балким көбүңүздөр тааныбасаңыздар керек. Кайсыл жылдары, кайсыл жылы таанышсыздар? 18-жылы. 2018-жылы Өзгөн районунун Большевик айылында жыландар чыккан гаражда жашаган үй бүлө деп коомчулук менен бөлүшүп, элибиздин жардамы менен кереметтүү ак сарай салып эжебизге тапшырган элек. Урматтуу туугандар, мен ушунчалык сүйүнүп турам азыр. Караңыздар, могул метронун айтып атам го. Секундта эжебиз могул жерден чыгып кеткенде мен кирип келе бергем, көрбөй калмак экенмин да. Чыгып атсам, эжебиз чыгып аттыр, мен кирип келе атсамчы, бул кайсыл метро болуп калат? Кайсы метро? Кашковская экен. Мен ушул метро аркылуу азыр бир барчу жерге кетип аттым элем. Алла таала ушу метро астында жолуктуруп койду. Эже, ден соолук кандай? Ден соолук жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Тынчсызбы? Кудайга шүгүр. Амансыз, бала чагаңыз кандай? Балдарым жакшы. Үйдө ким жашап атат? Балдарым үйдөн кызым менен эң кызым калды. Аларга жакшы. Канчага чыгып калдыңыз? Карабашып турат. Азыр мен 57 жашайм. 57-ге чыктыңызбы? Ой, машалла. Дегизгисе, урматтуу туугандар, кантсе да ушул эжебиздин жакшылыгына себепкер болдук элек. Аллах таала кадырзат экен. Москвадан жолуктуруп койду. Мен бул эжебизди кайсыл жакта экенин Өзгөнгө Большевикке көп 2 жылдан 3 жылдан бери бара элем, эжебизден кабар ала элем. Бирок мына азыр ушул жерден жолуктуруп койду. Азыр амандашып, сурашып, сүйүнүп турам. Аллах таала ушундай кадырзатта кайсыл жерде болсоң да жакшылыгыңдын үзүрүн, же болбосо кандайдыр бир себебин астыңан чыгара берет да. Мынанын сыңарындай мен азыр ушул Москва жергесинен эжебиздин амандыгын, эсендигин, жүзүнөн нурун көрүп, ушунчалык сүйүнүп атам. Анткени бир убакта Аллах таала жакшылыгына себепкер кылган эле. Мына ушундай достор, мекендештер, биздин Акниет Аманат коомдук фонду менен жумуш алып барып аткан баарыңыздарга ыраазычылык. Айнаш эжебиз сыяктуу канчалаган бир туугандарыбыз бар. Баардыгына себепкер болгонсуздар. Баардыгы сиздерге ыраазычылыгы, ак батасы чексиз. Дайыма ушундай алуучу эмес, берүүчү колдордон болуп жүрө бериңиздер туугандар. Ушундай апалардын көз жашын артып, жакшылыгына себепкер болуп жүрө бериңиздер. Аллах таала кандайдыр бир күнү кимдир бир жакшы инсандар аркылуу сөзсүз кайтарып коет. Ошондуктан дайыма урматтуу туугандар, жок дегенде жылмайган жүздөрдөн болуп жүрө бериңиздер. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу мен ушул убакытта пайдаланып бир кичине бир сөз сүйлөп кетейин деп чечтим. Мына Медер уулумду учуратып калдым. Азыр 2018-жылы ушул Москва жергесинде ар чет мамлекеттерде иштеп жүргөн бирборлорум мага жардам берип, мен ошо жыландар жашаган гараждан чыгып, заңгыраган үйлүү жайлуу болдум эле. Мына ошондогу жардам берген мигрант бирборлорум катарын толуктап, быйылкы жылы азыр 5 айдан бери мен дагы Москва жергесинде жүрөм. Ошол Москва жергесиндеги чет жактагы иштеп жүрүп мага жардам берген бирборлорума ушул убакытта пайдаланып дагы мен бир нерсе айткым келип отурат. Баардыгыңыздардын алтын башыңар аман болсун, ден соолугуңуздарды берсин, кайсы жерде болсо тапканыңар жакшы күндөргө насип кылып берекесин берсин. Ушу мага бирди бергендерге миңди берсин. Мурун жакшы бир сиздерге калып айта албасам капа болбойсуздар. Бардык нерсе шартка жараша болот экен. Мынантип өзүм дагы азыр мигранттын нанын жеп, мигранттын суусун ичип, азыр сиздер кандай акыбалда экениңиздерди дагы терең түшүнүп отурам. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар, аман эсен бала чаканын боруна, ата эненин койнуна барганда туулган жер тупрагына барып,
аман эсен барып жакшы күндөргө күбө болушуңуздарды баардыгыңыздарга тилеп кетем. Алтын башыңыздар аман болсун. Мынантип медер баламды учуратып калдым. Медер балам кече жолугушуу кылды эле. Мен шартка байланыштуу иштер ушундай маалга чыгам, бара албай калдым. Азыр жолукканыма өтө кубанычтамын. Баардыгыңыздар сак саламат болуңуздар. Рахмат. Айнаш эже чоң рахмат. Азыр саат урматтуу мекендештер, Москванын сааты менен 11 болуп калды. Жумуштан чыгып, билесиздер, мекендештерибиз кечки ушундай убактарда жумуштан чыгат, метродон чыгып үйүнө кетип аткан учур экен. Албетте 57 жашында мигранттын нанын жеп, азыр өзү айтат, ушул жон териси менен сезип, өз жанын, үй бүлөсүн мына караңыздар, энелерибиз багып аткан учуру. Бир четинен көрүп сүйүнөсүң, бир четинен мындай айтканда жүлүндөн жүрөккө жетчү бир армандуу күндөрдү көрүп, аябай бир мындай аят дейсиң да. Бул эркектер эмес, биз эркектер эмес. Рахмат, биз эркектер эмес. Ушул апаларыбыз бөтөн элде ушинтип эмгектенип жүргөндүгүн көргөндө жүрөгүң канагат, чындыгында. Анткени төрдүн көркү болуп отура турган жашында ушул жакта эмгектенип жүргөн канчалаган аталар, апаларды көрүп атам. Жыргагандан жүргөн жок, сүйүнүп, зериккенден жүргөн жок. Аргасыз тиричиликкен, жашоо экен. Аллах Таала рызкысын ушул жакта чачпаган экен. Ушул күндөрдү көрүп жүргөм мекендештерим, бир туугандарым, кыргызстандык менин эң жакшы адамдарым, баардыгыңыздардын алтын башыңыздар аман болсун туугандар. Мен дагы ушул 4 жыл эмгектенип жүргөм. Мейли мен мырзамын, эркекпин, бирок апаларыбыз алтын баш аман болсун. Мейлиңиз Айнаше, жакшы туруңуз эжеке, жакшы туруңуз. Аман эсен болуп, качан кайтасыңар билбейм. Мен шартка байланыштуу силерге жолугуша албай калдым. Асылбек саламайт, Идрис Камай саламайт, кыргыз жергесине саламайт. Сөз. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Мен үчүн силер өтө чоң жардам бергенсиздер. Баардыгыңыздар Рахмат. Урматтуу мекендештер, биздин Актиниет Аманат коомдук фондунун 3-чү үйүнүн ээси. Биринчи үйү Жеңиш Таксыр, экинчи үйү Ысык көлдөн, ал 3-чү үйү Асылбек Каар экен, 4-чү үйдүн ээси эчикебиз болгон. Аман болуңуздар, аманчылыктарда көрүшкөнчө. Салам алейкум достор.